Тууну өзгөртөлү деп президентке ким кеңеш берсе дагы, ал анын тымызын бир душманы деп ойлоп калдым. Себебин мына ушул видеодо оюмда чечмелеп кетейин. Азыр байкасаңар, бизде оппозиция алсыз. Аларды колдогон адам аз. Бул эми алардын аттуу баштууларын түрмөгө камап салгандан эле эмес. Алардын бир тобу мурдагы саясатчылар, мурда өзүн көрсөтүп кеткендер болгондуктан, экинчи жагынан алып караганда, президент Жапаровдун ушуга чейинки демилгелерине кылып аткан иштерине элдин ишеними жогору экенинен кабар берет. Бирок бизде сүйүү менен күйүүнүн ортосу бир карыш деген сөз бар. Тууну өзгөртүү маселеси мына ошол бир карыштын ичинде турат да. Албетте, тууну өзгөртүп салса эле бийликти төңкөрүп салышат деген абсурд, андай болбойт, бирок көп мындай факторлордон көз каранды болуп келгенин биз көрүп эле жүрөбүз да, туурабы? Нааразычылык сезимдер жыйыла берет жана жыйыла берет. Тууну өзгөртүү мына ошондой нааразычылыктын чоңун козгой турган маселелердин бири. Демейде коомдук ушундай демилгелерге, маселелерге активисттер, укук коргоочулар, журналисттер, ырчы чоорчу, акын жазуучу болобу, же илимий ишмерлерби, ушул сыяктуу интеллигенция өкүлдөрү, же болбосо саясатчылар үн катып келишет. Мына жакында активисттер, укук коргоочулар чыгыптыр, мурда акыйкатчы чыгыптыр, митинг өткөрүштү, тууну өзгөртүүгө каршы. Эми аларды бир уч топ же буга чейин бийликтегилер айта жүргөндөй бузукулар деп койсун дейли. Ансыз деле мына активист Автандил Жоробеков камалып кетти. Ички иштер министрлиги чоң бир далил зат тапкансып, анын үйүнөн компьютерлер табылды деп автомат же наркотик таап алгандай шаардана кылды. Бул уят, эми бул кылмышты аныктаган мындай бир далил заттар эмес, далил буюмдар эмес. Албетте бир жөн эле жалаа менен камап коюшту. Бул адамдын дагы бир убалсоо болуш керек да акыры. Ошентип чыккан активисттерди бир уштоп деп койсун дейли мейли. Бирок башка дагы толтура адамдардын пикирлерин көрүп атабыз, угуп атабыз. Өткөндө мен бир айтышка бардым. Ошол жерде төкмө акындар бир 20 чакты төкмө акын чыкты. Дээрлик бардыгы ушул туу маселесине байланыштуу төгүп өтүштү. Алмаштырууга каршы ойлорун билдирип өтүштү. Депутаттарга мейли. Депутаттар азыр ошол туунун сүрөтүндөгү күн карамандын өзүнө ошолор окшош. Алар болсо каалаган ой пикирди, каалаган нерсени басым кылса кабыл алып беришет. Бирок алардын арасында да каршы болгондор аз да болсо бар экен. Ошол учурда бийликчил депутат Балбак Төлөбаев биринчи жолку да добуш берип койдум эле, эми экинчи жолку да добуш бербейм. Себеби Ысык көлдү кыдырып жүрсөм, эл мени сындады, 80-90% каршы экен. Эмкиде дагы макул деп добуш берсең, анда биз жака келбей эле кой деп жаалдашты. Эмкиде мен каршы добуш берем деп атат. Менимче башка аймактарда деле мына ушундай көрүнүш болушу мүмкүн. Эгерде ушул видеону көрүп аткандар болсо, кайсыл аймактан экениңизди жана пикириңизди мындай жазып кетсеңиз болот. Ушул пикирлер менен деле маанайды байкап койсок болот. Негизи эле ушул тууну өзгөртүү демилгеси адеп көтөрүлгөндө мен анчейин маани берген эмесмин. Себеби кичинемде ушул желектеги күндүн нурлары күн карамага окшош дегенди мен деле бир нече жыл укканмын. Эми өзгөртсө өзгөртөт чыгар, чыгымын акырындап жаңыланса чыгымы деле бюджетке өтө мындай оордук келтирбесе керек. Мамлекеттик машинени алга жүргүзүш бул бийликтин прерогативасы да деп мен адегенде көп деле маани берген эмесмин. Бирок бардыгыбыз адашуучубуз, пендебиз. Мен жаңылган экенмин, көрсө менин жаңылыштыгымды далилдеген бир топ факторлор бар экен. Азыр мындай акылыма келип ошолорду эсептеп отурам. Жанагы талаштан тактык жаралат деген нерсе дагы туура да. Мен анализдеп отурганда мындай бир пикирлер ойго келет. Акыркы 30 жылда биз башыбыздан далай жакшы жаман күндөрдү өткөрдүк. Тилекке каршы чек арада кайгылуу окуялар болгондо, мисалы Баткенде биздин желекти алып ыргытып өзүнүкүн иле койгондо бирөөлөр, жаалыбыз кайнап, ал жерди тез арадан өзүбүзгө кайтарып
өзүбүздүн желекти илгенче шаштык. Ошондо Баткенде талкаланган мектепти аралап видеого тартып жүргөн кесиптешим Адил Турдукулов мынакей таап алдым деп дал-далынан айрылган желекти үйүнө алып келип курап илип алганы эсимде дагы деле. Элге жакпаган далай президентти куудук. Ак үйгө кирип барып адамдар эмеректер талкаланды, далай маанилүү документтер өрттөлдү. Ошондо дагы ошол жаалдуу топтун ачууга ууккан адамдардын бири дагы желекти өрттөгөн жок, айрыган жок. Ушундай оор күндөрдө желегибизди мындай аяганды үйрөндүк да. Аяганды үйрөндүк. Оор күндөрүбүздө дагы ортоктош болду. Ошол эле учурда кубанычтуу күндөрүбүздө дагы биз менен шерик болду. Мына кийимибиз чет өлкөгө чыкпайлы, кайсыл жерде топ-тошкон желектер тизилип турса, арасынан өзүбүздүкүн таап, мындай сүрөткө түшкөнгө ашыгабыз. Же болбосо замандаштарыбыздын бири болуп көрбөгөндөй жеңишке жетсе, ошондо ошол желекти көтөрдүк. Мисалы, бу жерден мен фамилияларын жазып алдым эле. Эки азаматыбыз Эдуард Кубатов менен Кадыр Сайдылхан планетанын кылда чокусу Эверестке чыкканда, ал жака бардык эле бара бербейт. Ошол жерден биздин желекти желбиретишти. Айсулуу, Акжол, Мээримдер, алардан мурда Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдер Олимпиададан биз эңсеген медалдарды утканда дагы ошондо биздин желек көтөрүлдү. Өзүм эле катышкан бир иш жагын айтайын. 2018 жылы бардыгыбыз өтө сүйүнгөнбүз. Биздин футболчулар Дубайда керемет оюн көрсөтүп, тарыхта болбогондой секирик жасашкан. Ошондо бардыгыбыз желектерди көтөрүп, желектин сүрөтү түшүлгөн футболканы мен кийип, бетиме сүрөтүн тарттырып, ушундай кубанганбыз да, ушундай маңдайыбыз жарыла сүйүнгөнбүз. Же болбосо дүйнөлү тааныган залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду дагы мына ушул желегибизди жаап, акыркы сапарга узатканбыз. Эми айта берсе, көп факторлор бар. Эгемендигибизди алганда мына силер эркинсиңер, мына силер башка мамлекеттерге тең атасыңар, башкалар менен тең ата мамиле кыла аласыңар деген нерсени туюндурган, ошону бизге көзгө сайып көрсөткөн, колубузга кармалган нерсе ушул желегибиз болду. Ошентип билинбей жүрүп акыры жүрөгүбүзгө сиңген экен да. Балким дагы деле билинбей жүрө бермектир. Бирок мынтип өзгөртөбүз дегенде анан кадыры билинип атат. Негизи эле байкап көрсөңөр, биз мындай символикаларга көп маани бере бербейбиз. Үйүбүздөн же балконубузга илип алганды мындай көп практикалабайбыз. Ал эми башка элдерден, мисалы, мына түрктөрдү айтайын. Түрктөр абдан чоң маани беришет. Булардын ушул азыркы туусу кабыл алынганы 18-жылдын аягында кабыл алыныптыр. Иймек ийилген ай, анан кийин жылдыз. Эч кимиси ушул желегин карап көрсөңөр, түрктөрдүн иймеги мындай болуп, тегерекке жетейин деп эле аз калганда, эч кимиси ой, чынында ай мынтип чыкпайт да, ай деген башкача да, бул искусственный болуп калыптыр, окшобой калыптыр, кой алмаштыралы деген жок да, туурабы? Менимче ал ойлоруна деле келбесе керек. Анан ошол учурда тууну өзгөртөлү дегендердин өзгөртүү жүйөсү дагы салмактуу болбой атат да. Ошол депутаттардын бирөө айтат, биз нурун түздөйбүз дейт. Дагы бирөө биз ушуну алмаштырсак эле оңуп кетебиз дейт. Эми бул экөө тең мындай жүйөлүү сунуш эмес да, мындай абсурд да. Эми кантип эле биз сүрөттү башкача кылып койсок эле өнүгүп кетет. Ал эми бирөө болсо, бунун бюджеттен бир тыйын акча кетпейт, демөөрчүлөр бар дейт. Эгер чындап эле ошондой демөөрчүлөр бар болсо, ал кимдир бирөөнүн концертин же тоюн каржылап аткан жок да, туурабы? Биз
көрөлүчү ошол демөөрчүлөрдү. Ошол демөөрчүлөр же бийлик ачык мына менмин дегенден, мына ушул дегенден неге уялат? Ал жалпы элдик, жалпы улуттук маселеге кийлигишип аткандан кийин мындай ачыктык болуш керек да, туурабы? Биз ошол демөөрчүлүк акчаны кайдан тапты? Демөөрчү болгондон кийин акысын эмне алат? Же албайбы? Билишибиз керек да, туурабы? Анан дагы бир маани. Ушул тууну өзгөрткөн күндө деле аны кайра өзгөртчүлөр чекесинен табыла берет. Бийликтин табияты ушул, алмашылып турат. Азыр бул бийлик болсо, бир топ убакыттан кийин башка бийлик келет. Бул бийликке ушунусу жакса, кийинки бийликке таптакыр башка варианты жагышы мүмкүн. Ошентип анан кийин туруктуулук бузулат. Желектин мындай желекке болгон ыйык мамиле, желектин туунун табериктиги кетет, сыйы кетет. Анан эскиси жүрөккө жакын болуп, ошону эңсей берчүлөр четтен табылат. Бийликтин кемчиликтерин ошого байланыштыруучулар четтен табылат. Керек болсо, аны атайын жасатып алып, илип алчулар, көтөрүп жүрчүлөр дагы четтен табылат. Анан андай адамдарды эмне кыла аласың? Эчтеке кыла албайсың да. Эскиге айланган туу азыр нааразычылыктын символуна айланат. Бийликке көп адамдар нааразы болуп, бирок алар пикирлерин айтыштан тартынышат же коркушат. Ал эми даяр символика пайда болсо нааразылыктын, жөн гана сүйлөбөстөн илип коюп атпайбы, үйүнө коюп коюп атпайбы? Бул өтө күчтүү белги эмеспи? Ушунун бийликке, асыресе президент Садыр Жапаровго кереги барбы? Нааразычылыкты мындай конкреттештирүүнүн кереги барбы? Анан мартаба күч кезде, колуңда бийлик турган кезде жаныңдагылар яппай деп бардык айткандарыңа макул, бул табияттан ушундай экен. Керек болсо, көпчүлүк эл деле мындай туура көрөт экен да. Бирок бийликтен кеткениңден кийин, экс болгондон кийин ошол сөзүңдү ошончолук деңгээлдеги адамдар, ошончолук көпчүлүк угабы, укпайбы? Мына убагында Акаев, Бакиев, Атамбаев түптөгөн бийликчил партиялардын эмблемасын бирөө жарым азыр эстейби? Убагында кээ бирөөлөр үчүн ал ошол туудан, желектен кем эмес символика болчу. Азыр кимдир бирөөнүн эсинде же сый урматында барбы? Үйүнүн төрүндө илинип турабы ошол? Мына ушуга маани беришибиз керек. Ооба, оппозиция алсыз, бирок ошентип биз эмес, эми ошо тууну өзгөртөбүз деген адамдар тууну оппозиция кылып даярдап атышат. Кыйкырып, митингке чыкпаган, сүйлөбөгөн, Фейсбуктан жазбаган, бирок үнсүз оппозиция кылып даярдап атышат. Анан эми сөзүмдүн аягында менин сунушум, Садыр Нуркожоевичке айтат элем, өзүңүз чыгып эле акырын эл каршы экен. Мен элдин пикирине көндүм деп четке кагып койсоңуз дуруш болгон турат. Себеби мындай өзүңөр көргөндөй митингдер болду, элдин арасында нааразычылык пикирлер болду, тууну алмаштырабыз дегендерди шылдыңдап, карикатурасын тартып, ар түрдүү нерселерге салыштырып, опсуз дагы каршылыктар айтылып атат да, мындай жүйөлүү, кадимкидей отуруп алып эле сын айтпай, сөгүп саккандардан бери чыгып атат. Эскалация күчөп баратат, жик күчөп баратат. Бирок болбойт, жок, биз сунушубуздан кайтпайбыз деп эле кете бере турган болсо, анда менин сунушум бул маселени анда жалпы элдин тандоосуна референдумга коюш керек. Референдум аркылуу мындай чечиш керек дагы, ошондо баардыгыбыз ынына тургандай болот да. Жок, ушул маселени дагы референдумга койчу эле дей турган болсок, анда бул деген майда маселе турбайбы, бул болбогон эле маселе турбайбы? Мунун деген анда биз талкууланчу темалардын 10-чу же 100-чү очередине коелу. Биз азыр башка эң чоң негизги көйгөйлөрдү чечели деп туруп, ошолорду чечкенге, өзгөрткөнгө өтүшүбүз керек. Менин оюм мына ушундай. Сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазыңыздар. Менимче бул видео президентке дагы жетет деген ойдомун. Рахмат сиздерге.